Күн тәртібіне өтсек, 6-шы микрофон, анан 3. Девушка там. Очень хотелось бы, чтобы вы поставили отчет комиссии по Кумтору на сегодня, так как вы сами знаете, должно было быть вообще 13-го, и у меня такое чувство, что хотелось бы, чтобы вы поставили отчет комиссии по Кумтору на сегодня, так как вы сами знаете, должно было быть вообще 13-го, и у меня такое чувство, что кто-то хочет подорвать итоги нашей комиссии. 1-шы микрофон. Урматтуу төрага, кече комитет өттү. Комитет өттү, материалдар таркатылып берилди. Ал жерде Кумтөр алтын кенин Кыргыз мамлекетине толук 100% алабыз деген сунуш кирип атат. Таркап кетип, мына кече түндө ошол диск дагы кетти эле. Кумтөр компаниясынын жетекчилеринин колунда жүрөт. Түнү менен компьютерлерин ташып, программаларын бузуп качып атышат. Март айларында президенти Вандер качып кеткен. Кече 11-июнда вице-президент по закупкам Стефанс дегени качты. Мен 5 числодо жашыруун кат бердим элем пограничниктерге. Бирөө бир интересоваться этип койгон жок. Бул адам эмне адам өзү? Преступникпи? Муну эмне үчүн сиз жашыруун кат бердиңиз деп Тиленов бир да жолу мага чалып сураган жок. Тилекке каршы Стефанс качып кетти да, вице-президент по закупкам. Бул миллиондогон долларларды бай 2 эсе, 10 эсе сатып алуулардан чөнтөккө салган адам болчу, канадалык. Ошондуктан менин дагы оюм, урматтуу төрага, бүгүн карап тез аранын ичинде чечип, көзөмөлгө албасак, эртең Кумтөр алтын кени токтоп калышы мүмкүн. Эмне үчүн дегенде, булар азыр акчаларды да которуп кетет түнү менен, баягы алтындарды да жок кылат, азыркы запаста турган алтындарды да. Ошону менен Кумтөр токтоп калышы мүмкүн. Эгерде Кумтөр токтоп калса, Кыргызстан мага десе бүт бюджетти, 1 жылдык бюджетин салса дагы экологиялык катастрофаны кайра калыбына келтире албайт. Анда уже биз даже мамлекет катары жок болуп кетишибиз мүмкүн. Кошуна мамлекеттер бизге претензияны өтө чоң коет. Ошон үчүн менин оюм бүгүн эле карап, азыр чекитти коюп тез аранын ичинде көзөмөлгө алышыбыз керек. Бүгүн түнү менен болсо да көзөмөлгө албасак болбойт. Рахмат. Динара Автанжиловна. 3-чү маселе мына Кумтөр боюнча. Урматтуу депутаттар, өзүңүздөр мына кече биз дагы материалдарды официалдуу түрдө кече алдык. Материалдар 800 барактан ашык. Материалдар көп, абдан жүйөлүү материалдар болуп атат. Андан тышкары Токтомдун долбоорунда бир топ чоң жүйөлүү сунуштар, актуалдуу сунуштар болуп атат. Бир топ жүйөлүү өкмөткө тапшырмалар болуп атат. Бизге 3 күн берсеңиздер, биз буларды карап чыгып, даярданып чыгып, анткени бизге тапшырма берип атасыздар. Рахмат. 1-шы микрофон. Урматтуу өкмөттүн өкүлү, мен сиздин айткан жүйөлөрүңүз менен макул эмесмин. Өкмөт эч убакта чечпейт. Себеби алардан спонсорлук жардам алып атасыңар. Алардын кандай айткан условиясынын бардыгына макул болуп атасыңар. Бул жерде чекитти парламент гана коет. Ошон үчүн тез аранын ичинде мен себептерин айттым. Качып атышат. Бардыгын ташып алып кетип атышат. Миллиарддаган долларлар бул жерде мамлекеттин кызыкчылыгы. Экологияга келтирген зыяндары 10 миллиард доллардан ашат керек болсо. Азыр 2 эсе эле болбосо андан азыр эсептеп чыгыш керек. Ошон үчүн добушка коюп карашыбыз керек. Азыр отдельно добуш коем. Айнура Точиевна, 4-чү микрофон. Урматтуу төрага, урматтуу коллегалар, азыр мына Барскоундун бир топ адамдары чалып атышат. Алар да ушу бүгүнкүгө келишти. Алар да ушу Кумтор маселеси бүгүн каралат экен деп келишти. Ошон үчүн мен сиздерге, урматтуу коллегалар, чоң өтүнүч менен кайрылам. Бүгүнкү күн тартибине Кумтор боюнча ушу маселени коюп, биринчи маселени ушу биринчи маселе болсун Кумтор боюнча. Рахмат. 2-чи микрофон. 5-чи күнү карайлы бул маселени. Кеңешип, чогуу биргелешип, баарыбыз отуруп чечип, буга бар керек болсо ошол Кумтөрдөгү директорлор кеңешинде биздин өкүлдөр бар, Кыргыз тарабынан дайындалган. Ошолорду кошо чакырып, алардын да жообун угуп, мындай бир объективдүү, анан эртең күнү натыйжа бере турган иш кылалы, шашып эле эптеп баягы эшик тоскон 40 киши эшик тосуп атат, ошолордун алдына отчет бере коелу. Ошон үчүн мындай чуручу салаардан мурда биз ойлонуп иш кылалы деген сунуштамын. Жумуш убактыбыз аз эле калды. 3-чү микрофон. Саламатсыңар, урматтуу депутаттар. Мен азыркы выступлениеге таң калдым. 40 киши чыга калса эле биз ошону карайбызбы деп. Мына ошентип 40 киши чыга калса эле деп жүрүп, 2 жолу переворот болгон бизде. Муну дагы билип жүрүшүбүз керек. Урматтуу депутаттар, Кумтор боюнча азыр номер 1 маселе кылып карашыбыз керек. Мына баарыбызга таратып берди тиги комитет 4 күн мурун.
Баарыбыз окуп чыктык. Бул деген билесиңерби? Кыргызстандын гана тарыхы эмес, мындай немеси Кыргызстандын гана тагдырына балта чаба турган нерсе эмес. Бул ошол Средняя Азия, Орто Азияга. Эртең эмне дейт кошуналар? Ошончолук уулуу заттар суу аркылуу кетип атса, биз кичине ойлонобузбу, ойлонбойбузбу? Урматтуу депутаттар, бүгүн биринчи кылып кумторду карасак, ансыз болбойт. Урматтуу депутаттар, ким чынында эле биздин өлкөбүздүн патриоту болсо, мына бүгүн азыр биз кумторду карашыбыз керек. Муну окуганда жүрөгүң түшөт жөн эле. Ошон үчүн урматтуу депутаттар, келгиле. Мына ушул маселеге жок дегенде биз элдин алдында жүзүбүз жарык болуш үчүн абдан кылдат мамиле кылып туруп ушул маселени карап чыгалы. Рахмат. 5 анан 4. Материалды кече алдык. Буну менен өтө чоң материалды таанышып чыгыш керек деп ойлойм. Азыр ошончо кылып кумтөрдү национализация кылыш үчүн, азыр эле чече коюш үчүн биз дайын болушубуз керек. Мен ойлойм, буну 1-2 күн карап туруп, шашып эле азыр чече коюш керек деген эч кандай кереги жок деп ойлойм. Тем более вопрос национализация жөнүндө болуп атса. Эртеңинде Кыргызстанда фирмалардын баары эмне болот? 6 микрофон биринчи. Урматтуу коллегалар, Асылбек Шарипович, муну ар бери чайкап сөздү көбөйтпөй эле колго салып чечип коюңуз. Кумтөр бул Кыргызстандын бүгүнкү тагдыры. Көрдүңүзбү? Кечээ күнү биз ушул жерден көрдүк видео тасманы. Ушундай чыга калып сүйлөп, эртеңки күнүбүз эмне болот деп күмөн санагандардын айынан биз кумтөрдү тарттырып ийгенбиз. Айтып атат, компьютерин алып кетсе алып келсин деп. Алтынды алып кетип, алып келбеген компьютерлерди алып келеби? Бул жерде компьютерде кеп эмес. Кеп ошо кумтөрдүн өзүнүн тагдырында, өзүнүн тарыхында болуп атат. Колубузга тийген жок деп. Менин колума тийгенине материал 3 күн болду. Эгерде кызыккан адам, Кыргызстандын келечегине кайды келип карабаган адам 3 саатта 3 мүнөттө түшүнүп койсо болот. Кумтөр бүгүн көтөрүлүп аткан жок. Бул ушул убакка чейин келген көйгөй. Анан кийин келип алып туруп, калган инвесторлор эмне болот деп. Эмне үчүн биз Кыргызстанга келген инвесторлорду төрүбүзгө орун берип коюп, анан бүгүнкү алардын тагдырын ойлоп отура берет. Кыргызстандын тарыхын ким ойлойт? Урматтуу Асылбек Шарипович, сиз колго коюң, эмеге добушка коюңуз. Ким кааласа каршы добуш берсин, кааласа каралсын деп добуш берсин. Мен добуш коям. Урматтуу депутаттар, материалдар негизи 5 күн мурун таркатылган. 800 барак болгону менен 400 барагы орусча, 400 барагы кыргызча. Биздин орус тилдүү коллегаларыбыз үчүн ылайыктап бергенбиз. Анын ичинен дагы 60 эле барагы выжимка кылып бергенбиз. 1 эле саат окуп чыкса адам түшүнөт. Анан көчө алдым, мурда күн алдым деп Бөдөш Мамыровна туура айтты, Бөдөш эже. Туп-туура айтты да, керек болсо 3 эле саатта отуруп окуп койсо болмок. Азыр деле сессиянын аягына чейин окуп койсоңор деле болот башынан. 60 эле барак выжимка кылып бергенбиз, чтобы түшүнүктүү болуш үчүн. Кумторду толугу менен алайлык деген ниет менен отурабыз, комиссиянын жыйынтыгын карайлык деп. Айрым маселелер, ачыкка чыкпай турган маселелер бар деп ошондой сунуш киргизилип атат. Лидерлердин сунушу менен жабык карайлык дегенди добуш коем сиздерге. Добуш бериңиздер. Жабык, ачык айкын карайлык. 6 микрофон. Асылбек Шарипович, эми бул Кыргызстандын байлыгынын ээси эл да. Анан эшикти жаап алып туруп сүйлөшсөк, эртең деген ар кандай нерсе кетпейби? Ушундай жабык эшик артында сүйлөшүп жүрүп биз 20 жылдан бери ушул байлыгыбызга ээ боло албай келе жатабыз да. Анын эмнеси бар экен эми? Эч кандай деле башка жакка жайыла турган, айтыла турган нерсе айтылат. Биз элдин мүдөөсүн аткарайлы деп ушул нерсени алып чыгып атабыз. Анан элден жашырган туура эмес го дейм. Фракциянын лидеринин сунушун биринчи добуш коем. Жабык эшикте кароо боюнча. Добуш бериңиздер. Жабык эшикте кароо боюнча. Добуш бериңиздер. Макул 28, каршы 50, барды 78. Өткөн жок. Урматтуу